Туркиялык белгилүү ашпозчу Бурак Өздемир Кыргызстанга кайрымдуулук иш-чарага катышуу үчүн келди. 55 миллиондой катталуучусу бар ашпозчу Ума журналы жыл сайын уюштурган Рамазан чатыры кайрымдуулук иш-чарасына катышат. Иш-чара алдында журналисттер менен маектешип бир канча суроолоруна жооп берди. Öncelikle hoş geldiniz Kırgızistan'a. Bizim buraya gelme amacımız öncelikle Kırgızistan'daki bu güzel etkinliğe katılmak. Бул Рамазан чатыры деген долбоорубуз бар. Бул кайрымдуулук долбоор 9 жылдан бери өткөзүп келе жатабыз. Рамазан айында биз ифтарларга муктаж үй бүлөлөрдү, жетим балдарды жана башка ушундай адамдарды чакырып, күнүгө аларга майрамдык сезим тартуулап, программаларды уюштуруп, жардам берип, ифтарларга чакырып көңүлүн алабыз да. Элдер ресторанга даже бара албайт да. Анан Рамазан айында биз көбүрөөк аларга көңүл буруп, көбүрөөк жардам беришибиз керек да. Анан бүгүн буйруса кайрымдуулук ушундай ооз ачуу болот да. Жизен Бурак менен алардын көңүлүн алып, аларга мындай көңүл буруу да. Çok rahmat. Menin en negizgi özgöçö bir konogum bul daima jaş balдар дейт. Баягы жетим, эч кимиси жок, муктаж болгон балдар дейт. Себеби алар сиз айтып аткандай баягы акчасы бар адамдар, булар ар дайым өзү каалаган жерден, каалаган ресторандан жакшы тамак жегенге мүмкүнчүлүктөрү бар дейт. Ал эми баягы жетим балдардын, майып балдардын ошондой жакшы тамактарды жегенге мүмкүнчүлүгү жок дейт. Менин ар дайым эң алгачкы ушул жерде болсун, башка жерде болсун эң чоң коногум бул ошол балдар. Рахмат дейт. Алгач эле мен Кыргызстан менен Турция бул экөө бир тууган мамлекет болгондуктан мен кыйналам деп ойлобойм дейт биринчиден. Себеби биз буга чейин Орто Азияга келгенде ушул убакка чейин келген программаларыбызда көбүнчө плов ашпазчыбыз дейт. Кудай буйруса бул жакта дагы ошол тамакты кайрадан жасаганга аракет кылабыз дейт. Bir insan eğer acıyı hissediyorsa canlıdır. Ama gerçekten başkasının acısını hissedebiliyorsa insan. Эгерде бир адам дейт, бир ооруну сезип атса дейт, бул жандуу дейт. Эгерде башкаларынын дагы ошондой оорусун, немесин сезип атса дейт, ал анда адам дейт. Буга чейинки айткан немесинде мен өзүнчө бир эч кандай бир коомум же болбосо фондум жок дейт. Бунун кылган нерселеринин баардыгын бул өзүмдүн жеке каражаттарыман жасайм дейт. Ошол сиз айткан социалдык программаларда мен 16 жашымдан баштап катышып келатам дейт. Ошол өлкөлөрдүн ичинен бул Палестина, Египет, Өзбекстан, Кыргызстан, Ливия, Индия, Египет, Сирия, Марокко, анан Африканын бир канча өлкөлөрүндө дейт. Сомали, Непал, Судан сыяктуу өлкөлөрдө ушул программаларымды уюштуруп келүүдөмүн дейт. Şimdi bir söz daha var. Çok güzel. Bu da Yunus Emre'nin sözü. Evet. Tercüme istersen Yunus Emre. Дагы бир жакшы сөз бар дейт. Бул Юнус Эмре деген түрк адабиятчысынын сөзү дейт. Bölüşürsek tok oluruz. Эгер бөлүшсөк ток болобуз deyт. Bölünürsek yok oluruz. Bölünüp ketsek жок болобуз дейт. O yüzden Аябай жакшы сөз. ben buraya teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben buraya geldiğim zaman Мен бул жерге келгенде дейт. Sanki kendi evime gelmiş gibi hissettim. Өз үйүмө келгендей болдум дейт. Burayı görmeden, bu insanları tanımadan, bu toprağın havasını almadan ama gene de kendimi kendi evimde gibi hissettim. Мен бул жерге келип, адамдарды көрбөй туруп, абасынан дем албай туруп, өзүмдүн үйүмдөгүдөй сезип атам дейт. Çünkü bizim tarihimiz bir. Себеби биздин тарыхыбыз бир. Ve biz kendi ülkemizin, kendi insanlarımızın aslanlarıyla birlikte olmazsak Эгер биз өзүбүздүн өлкөбүздүн эң мыкты адамдары менен, арстандары менен бирге болбосок, başka ülkenin çakalları bu sefer bizim peşimize takılır. андай болсо башка өлкөнүн баягындай айтканда чөөлөрү, иттери бизге келип асылып баштайт дейт. Ошондуктан дайыма арстандар менен O бирге yüzden bu болойлу. benim Kırgızistan'a ilk değil, her zaman geleceğim inşallah. Бул менин Кыргызстанга бир гана жолу эмес, дагы мындан ары да көп келип турам. Şimdi ben 27 yaşında bir genç olarak Мен 27 жаштагы бир жаш адам катарында дейт. bu kadar kötülüğün olduğu bir dünyada Ушундай жаман нерселер болуп аткан бир жашоодо güzel şeylerin de olabileceğine жакшы нерселердин дагы боло алат экендигине ve
iyi insanların da olduğunu жана ошондой эле жакшы адамдардын да бар экендигине ve sadece hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamamız gerektiğini эч качан өлбөй тургандай болуp жашабашыбыз керек экендигин ve bunların hepsinin toplamında bir insanın başka bir insanı mutlu etmesi en büyük zenginlik olabileceğini ушул нерселердин баардыгын бириктирип туруп дейт бир адам башка адамдын дагы бактылуу болушуна себепкер боло алат экендигине дейт bunun ve dünyayı değiştirebileceğine ушул максат менен ушул нерселер дейт бул дүйнөнү өзгөртө алат экендигине inandığım için ишенгеним үчүн sosyal medyada bu içerikleri, bu videoları paylaşıyorum. ошон үчүн мен социалдык тармактарда ушул видеолорду ушундай типтеги видеолорду мен дайыма бөлүшүп турамын дейт ушул соц тармактарда мен бөлүшкөнчөлүк дейт Sosyal medyada paylaşmadığım da var. ошончолук деңгээлде мен ошол бөлүшпөй көрсөтпөй турган дагы иштерим бар дейт ошондуктан мен бул дүйнөдө жакшы адамдардын бар экендигин жакшы иштерин жасала тургандыгын башкаларга да көрсөтүү үчүн дайыма ушул иштеримди уланта беремин. Бизге неме деген суроо берди. Сиздин ушундай ийгиликке жеткениңиздин сыры эмнеде деген суроо берди. Бурак Бей дагы ийгиликке жетүүнүн эң негизги себеби бул аябай көп аракет кылуу дейт. Тынымсыз аракет кылуу дейт. Мен ушул убакытка чейин дейт, аракети жок, көп аракет кылбастан бир ийгиликке жеткен адамды көргөн жокмун дейт. Акча бир убакытта келиши мүмкүн дейт, байлык бир убакытта келиши мүмкүн дейт. Бирок бул ийгилик деген нерсе бул аракет кылмайынча, адам өзүн өзү өнүктүрмөйүнчө эч бир убакта келбейт дейт. Başarılı olabileceğim bir iş yapmak isterdim. Мен бул убакытка чейин мен ушул иш менен төрөлгөн жокмун дейт. Мен бул убакытка чейин шофер болдум дейт, идиш аяк жуудум дейт, гарсон, официант болуп иштедим дейт. Бирок дейт, мен эгер бул ишти кылбасам дагы, мени ийгиликке жетелей турган бир иш кылат экениме ишенет элем дейт. Жекебиз эки суроо сурады. Биринчиси Жезене Бурак деп инстаграмдарда ошентип жүрөт. Ошонун мааниси эмне деди. Экинчиси болсо бул чоң казандарга тамак кыласыз, ошо рекорд жасоо ниетиңиз барбы дейт. Бурак Бей дагы биринчи Жезене деген эң алгач мен бир текстильный фирмада иштегенде ошол жердин аты Жезене болчу дейт. Ошол жерден мага Жезене деп мен өзүм ачкам дейт. Ошол менен менин бир лакабым болуп калып калды дейт. Ал эми экинчиси бул казандар канчалык чоңойгон сайын дейт, берекет ошончолук чоңоет дейт. Ошончолук көп адамдарга биз пайдалуу боло алабыз, ошончолук көп адамдарды тойгуза алабыз. Ошондуктан эле биздин казандарыбыз дайыма чоңой берсин, дасторкондорубуз жайыла берсин дейт. Çok sağ olun.